Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар кызматы бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Алгач күндүн негизги жаңылыктарынан кыскача. Талас шаарындагы 5 кабаттуу ипотекалык үйлөр 100% бүткөрүлдү. Мамлекеттик ипотека компания максималдуу түрдө ушул баарын адилеттүү өткөнгө аракет кылды. Мөндүр урган алмалар тазаланууда. Тазалап койбосом, күзүндө кыйналам да. Социалдык келишим аркылуу кулпунай өстүрүп, чакан чарбасын түптөгөн каарман. Анча-мынча опыт болбогондуктан, агрономдукту билбегенден катачылыктар кетти. Талас шаары заманбап турак жай шаарчасы менен толукталды. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган 5 кабаттуу турак жай комплексинин курулушу толугу менен аяктап пайдаланууга берилүүгө даяр. Жаңы конуш шаардын көркүн ачып, инфраструктурасы менен өзгөчөлөнгөн жаңы жашоо мейкиндигине айланды. Комплексте ар бир майда баратына чейин көңүл бурулуп, жаш өзгөчөлүгүнө жараша балдар үчүн оюн аянтчалары курулган. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан Талас шаарындагы 5 кабаттуу турак жайдын курулушу 100% аяктады. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул комплекс шаардын көркүнө көрк кошкон өзгөчө шаарчага айланды. Эң өзгөчөлүгү мындагы аянтча, тактап айтканда жаш курагына 2, 4, 6 жаштагы балдарга арналган балдар ойноочу аянтчасы менен курулду. Эки миң 24 жылы пайдубалы түптөлгөн турак жай комплекси 2 жыл ичинде заманбап үлгүдө бүткөрүлдү. Учурда бардык иштер соңуна чыгып, батирлер көчүп кирип эле жашай турган шартта даяр турат. 2 бөлмөлүү батирди көрсөтүп жатабыз азыр силерге. Бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүндө бардык жасала турган жумуштар аяктап, бүгүнкү күндө жууп тазаланып, берилгенге даяр. Бул жерде экинчи бөлмөсү. Биздин жарандарыбыз буюрса бул жакка өзүнүн эмеректерин алып келип эле, журкан төшөктөрүн алып келип эле жайгашып, жашап баштаса болот. Сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип, кайта-кайта көңүл бурулуп жатат. Андан кийин өзгөчө ушул эшик маселелерине, эшиктин жакшыларына коюлганга аракет кылдык. Андан кийин айнектер 5 камералуу айнектер, профилдерибиз 75 мм профилдер болду. Бул эң күчтүү профилдерден деп саналат. Бүгүнкү күндө жылуулук боюнча дагы, үн өткөргөн боюнча дагы абдан бир талапка жооп бере турган бүт сертификаттары бар болгон материалдарды колдондук. Заманбап инженердик коммуникациялар менен камсыздалган турак жай комплексинде 319 батир бар. 1, 2 жана 3 бөлмөлүү болуп бүткөрүлгөн. 100% толук бүттү. Бүгүнгө чейин бардык жумуштар аткарылды. Чучугула кармоо болду. Ошонун негизинде ушул батирлердин ээлери аныкталды. Мамлекеттик ипотека компания максималдуу түрдө ушул баарын адилеттүү өткөнгө аракет кылды. Өзүнүн шарттары ошол шарттардын баарын толук аткардык. Комплекстин аймагы толугу менен тосулуп, автоунаа токтотуучу жай да курулган. Ички жолдорго жана айланасына асфальт төшөлүп, жашоочулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул Талас шаарында Советтен кийин салынган алгачкы көп кабаттуу турак жай болуп калды. Учурда калаага өзгөчө көрк берип турат. Түнкү жарыктандыруусу да өзгөчө жасалган. Мурда ээн жаткан аймак 2 жыл ичинде эле шаарчага айланып, Талас элинин кубанычын арттырууда. Белгилей кетсек, бул жерде 5 кабаттан турган 11 блок үй жайгашкан. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 июлда Чолпон Ата шаарында Беларустун тышкы иштер министри Максим Рыженковду кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана негизги багыттардын бардыгы боюнча өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү тууралуу пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу эки өлкөнүн өнөктөштүгүн чыңоого, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө жана Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы ишенимдүү саясий диалогду өнүктүрүүгө маанилүү салым кошот деген ишенимин билдирди.
Беларусь президенти Александр Лукашенконун алдындагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуусунун маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Өз кезегинде Максим Рыженков президент Садыр Жапаровго Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жана жакшы каалоолорун жеткирди. Ошондой эле соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров менен Беларустун тышкы иштер министри Максим Рыженков мындан ары тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экенин жана жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашырууга берилгендигин ырасташты. Мамлекет тарабынан берилген кайтарымсыз каражатты алып ишкерликти баштаган Алтынбүбү Домбаева бүгүнкү күндө өзүнүн чакан чарбасын иштетип келет. Ал 2024-жылы социалдык келишимдин негизинде 100 000 сом өлчөмүндө каражат алып, кулпунай өстүрүүнү баштаган. Учурда чарбасын кеңейтип, кулпунайдан тышкары жашылча жемиштердин ар кандай түрлөрүн өстүрүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Өзгөрүш айылынын тургуну Алтынбүбү Дөңбаева 8 баланын апасы. Ал 2024-жылы социалдык келишимдин негизинде 100 000 сом өлчөмүндө акчалай каражат алып, жеке ишкерликти баштаган. Ал алгач 3 сотук жерине кулпунайдын Альбион сортун отургузуп, бүгүнкү күндө малинанын жаңы сортунда тиккен. Ошо нөлдөн баштап жаңы үйрөнчүк адаммын. Ошол болсо дагы аракет кылдым, жакшы, буйруса бардыгы болот. Анча-мынча опыт болбогондуктан, агрономдукту билбегендиктен сал катачылыктар кетти. Арасында бир аз ооругандар болду. Жакында эле терип алдык. Биз 2-3 күн болду терип алганыбызга. Анан бир эле клубника эмес, көп нерсени ойготту. Ошол огороддо колдон келишинче ошо бардык жемиштердин түрлөрүн тигип, ошонун өзүрүн көрүп аткан учурубуз. Балдарга деле убактысы менен витаминдерди бериш керек. Ошол бардык жемиштин түрү бар. Брокколдор бар. Брокколду билесиздер, булар өтө кымбат. Алардын деле ошо 2 сортун тиккен. Бирөөсү жашыл, бирөөсү агы. Цветной капустанын. Ошо арткандарын сатабыз көбүнчө эле. Каарманыбыздын айтымында алгачкы жылдары тажрыйбанын жоктугунан улам түшүм жакшы алган эмес. Бүгүнкү күндө кулпунай өстүрүүнүн сырын өздөштүрүп, түшүмүн терип жергиликтүү базарга чыгууда. Каарманыбыз бүгүнкү күндө 7 сотук жер аянтына жашылчанын бардык түрлөрүн тиккен. Чарба иштерине ага балдары дагы жардам беришет. Бир эле клубника менен эмес, ошол айтып отурмун го, арасына бияка ежевиканы көбөйттүк, алардын арасына мындай анделектерибизди да тигип, ушул убакка чейин биздин огороддо мындай жемиштер жок эле. Ошо клубниканын артынан көп нерселерди биз тигип, өзүрүн көрүп аткан учурубуз. Бунун келишимдин жакшы жагы ошол адамдарды ишкерликке, ар бир кимде талабына жараша кызыкчылыгы барлар ошону көбөйтөт экен да. Айтып атпаймынбы, мен өзүм ушул кызыгат элем, бирок мынчалык кыла албачумун эле да. Ошол контрактты алгандан кийин мен көп нерсени жанагындай кылып баштадым да. Мына быйыл уже жакшы неме көрдүм. Эмки жылы будан дагы көбөйөт. Белгилей кетсек, 2022 жылдан баштап Бакай Ата районунда жалпы 513 үй бүлө мамлекеттен социалдык келишим аркылуу каражат алышып, бүгүнкү күндө жеке ишкерликти баштап, алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенишет. Нурайым Дөөлөтова, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району. Жылдан жылга Талас облусунда бак аянттары кеңейүүдө. Багбандар мол түшүм алуу үчүн жапыс бойлуу алмаларды өстүрөт. Көк Кашат айылынын тургуну Данияр Султаналиев 14 гектар жерге алманын бир канча түрүн тигип, учурда аларга кам көрүүдө. Каарманыбыздын айтымында 1 ай мурда жааган мөндүрдөн бактагы алмалардын басымдуусу жабыркап, аларды тазалоо иштери жүрүүдө. Данияр Султаналиев алма бактарына кантип туура кам көрүү жана мол чум алуунун сырларын жакшы өздөштүргөн багбан. Анткени жылдан жылга бак аянтын кеңейтип, учурда 14 гектар жерге жеткирди. Эрте жазда туура бутоо жана аларга өз учурунда кам көрүү үчүн багбан ар тараптан изденип келет. Азыр ошо тазаламай, сугармай, дарыламай, азыр деген эмелери да көп да бунун. Азыр ушул кезде паутина килеш деген чөт, жалбыракы. Жалбыракты карап турабыз да ошо. Куртун тазалап бүттүк. Ошо паутина килешти карап турабыз. Азыр бир сыйра ошо дары чачтык. Жумурткасын да алат, энесин да ала турган эмесин чачтык да. Азыркы кезде ошо эме жок. Паутина килеш жок да.
жапжашыл болуп эмелери көрүнүп турат да. Мындай эле шыр эле көрүнөт алчы. Анан кийин парша, курт энди көп да. Гектарлаган алма бактар тамчылатып сугарылат. Арык аркылуу суу берилгенге караганда тамчылатып сугаруу алда канча натыйжалуу. Артыкчылыгы жерди жумшак кармайт, суу аябай доступный болот да. Кайсы жер урма жер болот, кээ бир ылдый жерлер болот. Ошол жерлерге аябай жакшы тамчылайт да. Бул мынакей бул алма ушу урма болчу жер. Убагында өзү албай кыйналып атчы, арык менен сугаргандачы. Анда да жай кой берип, бир аз көбөйүп кетсе алып кетип, агым болуп кетип ушинтип атчы. Азыркы кезде уже 3-чү жыл капельный системага өткөнүшкө алма кадимкидей түшүмү да көбөйүп, өзү процесси да жакшы да. Биз азыр Көк Кашат айылындагы Данияр Султаналиевдин алма багында турабыз. Бул гектарлаган жерди бир ай мурда жааган мөндүр алмаларды уруп кеткен. Учурда мөндүр урган алмаларды тазалоо иштери жүрүүдө. Бул бактагы алмаларды тазалоо жумуштарына айылдагы бош жарандар тартылган. Алар күндө таң эрте келип, мөндүр урган алмаларды тазалашат. Күздө түшүм бышканда тазалоо көп мээнетти талап кылгандыктан алма бышканга чейин тазалоо оңой дейт каарманыбыз. Тазалап койбосом күзүндө кыйналам да. Тынымсыз мээнеттин аркасы менен гана гектарлаган алма бактар учурда ээсине киреш алып келүүдө. Себеби күздө терилген алмалар өз эрежеси менен муздаткычка сакталып, кышында эрте жазда сатка чыгат. Алма бакта мындан тышкары кокон гилас да бар. Бул кокон гиласты биз 10 жылдан ашып калды тиккенибизгечи. Буну Польшадан алдырганбыз да, Польша мамлекетинен алдырганбыз. Бул жерде бир 2-3 сорт кокон гилас бар. Бул түшүмгө киргенине ошол тиккенден эле бир 3 жылдан кийин түшүмгө кирген. Кийинки жылдан баштап каарманыбыз гиластардын аянтын кеңейтүүнү пландоодо. Бегай Масынбаева, Калмурат Меманбеков, Талас району. Айтматов районундагы дыйкандардын 31 000 гектардан ашык суу аянты бар, анын 24 000ге жакыны айдоо аянты. Райондун аймагында дыйкандарга 4 система аркылуу сугат суусу берилет. Учурда жергиликтүү дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрүнө экинчи сууну алып жатышат. Сугат иштеринин жүрүшүн кабарчыбыз баяндайт. Чолбонбай айыл аймагына караган Көктөбө айылынын дыйкандары үчүн өткөн жылы сугат суусу тартыш кургакчыл болуп, күзүндө эгилген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү кескин азайган. 5 гектар жер тиккен ушул жерге. Экинчи суу сугарып атабыз, суу кенен эле, Кудайга шүгүр. 3 жол суу ичкенде бышатты өзү. Дагы бир жол суу ичсе ошо бышатты. Убагында эле берип атат. Эртең менен чалгам сразу алып дедик кайрылып келди. Көйгөй жок. Көйгөй жок, баары жакшы. А чөптүн канчасы чабылып, канчасы сугарылып атат? Чөптүн уже экинчиси чабылды. Уже бияга пресстеп чыгарып атыр, эми кайра суу ичет. 5 гектар арендага жер алгам, фасфат тиккенмин, экинчи суу сугарып атам. Баары жакшы. Айтматов районунун дыйкандары сугат сууну Чоң Талас, Күркүрө, Бакайыр жана Кара Буура суу тактоочу жайдан жана чарба аралык каналдардан алышат. Бүгүнкү күндө район боюнча 32 000 гектар жер аянты сугарылып, 71 миллион куб суу сарпталган. Бизде быйыл Айтматов району боюнча суу жакшы. Жакынкы бир 10 чакты күн катуу ысыганына байланыштуу бир аз элде очерет болду. Болгон жокто айта албайсыз эми аны. Болду бир аз. Бирок суунун келиши, өзөндөргө кириши былтыркы караганда 2 эсе жакшы болуп атат да. Бул убакта дыйкандарда көп деле очерет жок. Негизинен экинчи суу толук эле башталып калды. Эми кеч сепкен дыйкандар биринчи суулар бирин серин бар да. Основной экинчи суу, чөптүн деле экинчи суу бүт болуп баратат. Экинчи суу аяктайын калды, уже 70%-тен ашып калды. Жергиликтүү дыйкандар быйыл 15 400 гектар жерге төбө бурчак эгишкен. Анын 97% биринчи суудан чыгып, экинчи суусу сугарылып жатат. Биздин Айтматов районунда жалпы сугат жер 31 207 гектар жер бар да. Ошол жер өзүбүздүн мурапта кошумча бир 60 мурап алганбыз. Абыйлар быйыл жоюлгандыгына байланыштуу кошумча бизге сезондук кылып 60 мурапты алганбыз. Ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Абыйлардын бардыгы жоюлду. Район боюнча бир гана Саркул каналы калды. Өз калдык. Калган каналдардын баарын
немесин алып, суу жеткирүү кызматын алдык да быйылча. Азыр суу жеткирүү кызматын алдык, толук каналды баланска ала элекпиз әле. Ушундай жалпы суу маселеси район боюнча жок. Районда арпа бугдайлардын түшүмү жыйналууда. Көп жылдык чөптүн экинчи чабыгы аяктап калды. Суу чарба адистери суга сууну төбө бурчак эккен дыйкандарга убагында берүү аракетин көрүшүүдө. Оролбек Бейшебаев, Ынтымак Бейманбеков, Айтматов району. Сиздер жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга да жайгаштырылды. Эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат сиздер үчүн болсун. Сак саламатта аман болуңуздар.